Запись кетти. Бар ушундай бирок, Бирок записini сразу эмет, мына монтаж кылбай эле киргизип таштайсың. Могу кетти запись уже. Жок, ушу кайра. Кадрын койбойлу. Жөн кесип калсындан жөн эле. Кескенге да убакыт керек. Муну мындай Жолой койбойбу? керек жок, править деген бар да май. Бат эле ал. Лага кеттик. Я билем. Бирөө эле? Экөөмөн уралы. Базар жок анда. Деңгейли болуп кетти. Сен анайсың интервью аласың кандай бул? Жок, мен кичине баштап берип коеюн да. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биз Кыргызстан улуттук курама командасынын жана Бириккен Араб Эмирликтеринин беттешин көрөбүз. Кыргыз ак шумкарлары конокто ойнойт жана өтө бир жоопкерчиликтүү оюнга күбө болгону турабыз. Бизге упайлар керек. Чынында маанилүү Лисицин кызматынан кетип калышы дагы мүмкүн. Ошондой коркунучтар бар. Упай албасанда бисе Кубан жана Бек Султан оюңуздарды айта кетсеңиздер. Бүгүнкү оюн өтө маанилүү. Буга чейин 4 беттеш өткөрүп тирек каршы 3-өн жеңилип калдык. Өзбекстанга 2-3 эсебинде, Иранга 0-1 жана Катарга 1-3 эсебинде. Анан Түндүк Кореяны 1-0 эсебинде уттук. Бул өтө жакшы жыйынтык. Жалпы жонунан эми оюндар ар тараптуу, бир жагынан жакшы деп айтсак болот. Жаман жагынан бул Катар эң начар оюн Катар менен болду окшойт. Ал эми калган оюндарда ошол эле Иран менен мыкты дээрлик тең атта оюн өткөрдү. Өзбекстан менен дагы жана Түндүк Кореяны жеңдик. Бүгүн албетте Бириккен Араб Эмирликтери менин жеке оюмда бүгүн жок дегенде бир тең чыгуу болот деген ишеним болуп турат. Жок дегенде жеңишке жетүүгө да мүмкүнчүлүк бар. Бириккен Араб Эмирликтери дагы укмуштуудай бир формада деп айта албайбыз. Алар 4 гана упай алды, бирок Катарды жеңди. Түндүк Корея менен тең чыкты. Эми кесиптеш, тең чыгуунун түрлөрү бар. 4-4 бар, 3-3 бар, 0-0 бар. Кайсыңыз болушу мүмкүн? Эми 1-1 деген божомол айтып атам, бирок жеңишке жетсек абдан жакшы болмок. Жок деген 2-1 эсебинде. Негизи эле ушул ой менен бизде оюндар жакшы эле кирет. Буга чейин 2 оюн ойногонбуз, 3-2 билесиздер, баарыбыз 2 ондогучу ойногонбуз. Андан кийин акыркы беттеш 1-0 болгон. Демек, мындай иресе туттур элекпиз буларга. Тең тайлашып эле бирдей эле ойногонбуз, бирок мына кээ бир учурда тияктан ошо калычы адам берип койсо, тияктан ишине мындай ийгилик чыкпай койду. Демек, биздин деңгээлибиз эми өтө бирдей эмес, бирок жакынбыз да, менин оюмчачы. Демек, биз ошол упайларга ишенсек болот, упай алыска ишенсек болот. Менин оюмча, эгерде настрой туура коюлуп, состав эгер эң башкысы жакшы туура коюлса, бул беттештен утканга деле мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Жана айтпадың беле Бек Султан? Арабтар өз жеринде бербей коюшу мүмкүн депчи. Калыстарды сатып алат деген коркунуч жокпу, кандай ойлойсуң? Калыстарда арабтар болот, Омандан болот, белгилүү калыс. Эми ойда ушундай негизи эле бар, арабский өлкөлөрдө өзүнүн өлкөсүнөн мындай упай беришпейт. Мындай утуп атсаң деле кээ бирде тартып коюшат, бирок ишене элем мындай таза калыстык болот деп. Вар системасы да бар буюрса. Вар системасы да бүт бар. Тиги көкпардагы калыстар жок деп айтсаңыз, хайп ойноп баштагыз жок да. Ошо негизи калыстар болсо, Лисицин туура сатап койсо, бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кийин Лисицин үчүн да бул өтө жоопкерчиликтүү оюн. Эгерде азыркы күнгө чейин ошо Таркович болгондо, ага жоопкерчилик мындан көп болмок. Биз деген мындай ага сын көбүрөөк айтылмак. Лисицин жаңы келди деп эле биз мындай көз жумуп атабыз да көп жерденчи. Анан кийин оюнга шылтап атабыз, оюн жакшы болуп атат деп. Бирок эми менин оюмча азыр убакыт келди, жыйынтык керек. Анан бир суроо да. Бул оюнда негизи эле буга чейинки оюндарды эске алганда дагычы көрүп эле атпайбызбы? Мурункуга салыштырмалуу байма-бай оюндар болуп атат. Бирөөнү биз көрүптөр менен эми мурунку оюндарды унутуп калып атабыз, айтор оюн көп. Азыркы учурда биздин ак шумкарлардын арасынан эң күчтүү 2 оюнчу, эң күчтүү 2 оюнчу жана эң слабый 2 оюнчуну атасаңар. Эң күчтүү деп мен бияктан ошо Утман да. Эржан Токотаев деп ойлойм. Анан кийин ошол стабилдүү жактан караганда ошол Одилжан Абдрахманов менин оюмча, же болбосо Жойлук Кожон деп айтса болот. Анткени Жойлук Кожо чынын айтканда көбү балким күлүшү мүмкүн, бирок чынында бала мыкты да, мыкты бала. Эң слабый деп атасыздар. Тарынтып алам деп коркпо. Жок, эми тарынтып алам деп коркпойбуз кээ. Кетпей, жеке мамиледе деп койсуң. Жеке мамиледе. Билбейм азыр, сен айтып берсең, кыйындарды мен ойлонуп турайын. Мен ойлонуп турмун, мен кыйындарда биринчи албетте Аймардан Шүкөров.
Аймардан Шүкүров бүгүн эми жакшы формада деген ишеничтебиз. Деген акыркы 3 турда тең гол киргизди. Беларусия чемпионатында 28 турда эң мыкты оюнчу болду. Беларусия футбол союзунун версиясы боюнча 29 турда статистикалык көрсөткүчтөр боюнча 1-орунду ээледи, мыкты оюнчу болуп. Жакшы формада. Өзүңүздөр көргөндөй оюндарда Беларусь чемпионатында голдук пастарды берип жатат. Алыстан гол киргизүүдө, стандарт кабылдан гол киргизүүдө. Ушул учурда команданын лидер болууга убакыт келди окшойт. Анан экинчи албетте Жоел Кожо, мен да кошулам. Анткени буга чейин биз борбордук чабуулчуга көп сындарды айтып келгенбиз да. Ошо Лернис Батыркановго эмнеге чыкпайт, эмне топтола албайт деп. Мына Жоел Кожо, ылдамдык бар, физика бар, ар бир топ үчүн күрөшөт, соккузатат. Жоел Кожо мына ирандык клубка да өтөт деген маалыматтар чыкты. Буюрса карьерасы көтөрүлүүдө. Менимче Жоел Кожо сөзсүз түрдө учурдагы эң мыкты оюнчулардын бири. Эми эки слабый оюнчуну атаса. Эң слабый оюнчу деп азыркы учурда старт курамда түшүп алмашуудагылардан кимди айта алабыз? Тамерлан болушу мүмкүн. Тамерлан Козубаев. Чын айтканда, эми эркекчилечи. Тамерлан Козубаев болушу мүмкүн. Анан бияктан ошол айтам. Негизи ошол стартка кирбегендерин айтып келет, бирок алар болуп атат го дейм. Анткени алар деген аларга мүмкүнчүлүк берсе, балким жакшы өзүн көрсөтмөк. Бирок анан кийин могу окумашу жыйынына жаңы балдар да көп кошулбадыбы? Ош таланттан дагы Алайдан кошулду. Ошолорду байкайбыз. Эми бирок жалгыз Тамерлан айткан дагы мындай тили барбай жатат да. Жалгыз болуп калганда дагы кимди айтып болот? Калгандар эми ортобуздар эле ойноп жатат окшойт, кээ биркилери. Жалгыз эле. Эме, например, Эрмек Кенжебаев кандай? Эрмек Кенжебаев албетте көп ката кетирүүдө, бирок эми Козубаев ал тажрыйбалуу да. Ал мондай натыйжалуу каталарды кетирбеш керек. Кенжебаев мына старт курамда мына баягы жаңы гана чыкты. Ал аракет бар, көрүлөбүз топ үчүн күрөшүүдө. Албетте анын дагы эми бир аз тажрыйба жетпей жатат окшойт. Ошон үчүн ага көпсүн азырынча айтпай турсак болот. Тамерланда тажрыйба бар. Улуттук курама команда үчүн эң көп оюн өткөргөн оюнчулардын катарында. Буга чейин капитан болду. Андай болсо мен да айтса болот, менин оюмча, Кичинди деле. Анткени эми Кичин кээ бир учурларда чында өтө жакшы ойноп атат. Эми мындай коргоочу катары мыкты. Бирок мына биринчи пас бергенде же болбосо мындай оюнчуну кармаганда эми чын айтканда каталар өтө көп кетет Валерий Кичинден. Так что эгерде ушул жактан алганда менин оюмча Кичин деле өзүнүн деңгээлинин төмөнүрөөк ойноп атат да. Анан дагы курамга чакырылбай калган кандай? Менин оюмча мына эми бир гана оюнчу, бул Фархат Мусабеков. Эмнеге жок деген суроо. Анткени Мусабеков учурда КПЛдеги эң мыкты ассистент, 10 пас берген. Гол плюс пас боюнча да алдыңкы 3 жылдыкте 5 гол, 10 пас. Абдышата да лидер. Өзгөчө Кайрат Жыргалбек уулу менен тандем өтө мыкты. Менимче жарым коргонуу бөлүгүндө жардамы тиймек жок деген экинчи таймга. Мен да ошонтип ойлойм. Андан тышкары мен оюнча Рыскелди Маданов деле акырын чакырып, ошол эле Сүнбек Мамаралиев гол плюс пас боюнча көп киргизип атат. Атай Жумашев ошол оюнчуларды эмнеге мындай биздин Кыргызстандын чемпионатындагы оюнчулар өзүн жакшы көрсөткөндүктан ошолор жакшы кетип ойлойм да мен. Атай Жумашев өзгөчө кызык, мына Премьер лигада өтө мыкты акыркы 2-3 жылда. Мына Кристин учурунда чакырылды, бирок негизги 25 оюнчуга кирбей калат. Таркович чакырды, бирок негизги эме кирбейт. Азыр дагы мына чакырылып боло берет, вообще чакырылып атат да. Демек кандай жалпоо? Демек кеп өзүндө эмеспи ошо? Ошол 3 матч тургучуга тең жакпай койгон себеби эмне дейм? Мүмкүн жалкоорокпу же да башка себеп бар? Кантип жалкоо болсун элестетем. Чемпионатта нормально ойноп атасың, анан кийин сборная келгенде жалкоо болуп калбайт да. Демек мен ошо аурасы балким. Сборная келгенде башкача ойноп калабы өзүм түшүнүксүз да. Же деңгээл жете элекпи? Эми КПЛда деле ойногон буга чейин деле. Улуттук кураманын деңгээлинде оюнчулар ойноп жүрөт. Жакшы жыйынтык бар, бирок эмнегедир курамга өзү ачыла албай атат. Сүнбекти эмне деп ойлойсуң? Мындай Сүнбектики эмес позициясы өтө кызык да, мындай защитник болуп жүрүп, негизи бул атакующий оюнчу болгон, чабуулчу. Анан кийин муну защитник кылышты. Защитта көндү дагы эптеп сборныйга кирип атат. Эптеп сборный защитник киргенден кийин муну кайрап туруп нападениеге кирсе болот. Эми нападениеда конкуренция өтө бар. Ошо кызыгы Лицицин өзү мына Дордойго келип өзү нападающий кылды, бирок өзү чакырбай койду. Ошо элестет. Эми мүмкүн ошол эле Кайрат же Гүлжигит Бекнастарга жетпейби? Жок, ага балким жетпей калышы мүмкүн, бирок
эми Лисицин өзү аны бирок менимче Сүйүнбек керек анткени жок дегенде алмашуудачы анткени оюнда ар кандай кырдаал болуп калат. Ошол үчүн универсал оюнчу керек да. Мүмкүн чабуулчу жетпей калат, мүмкүн коргоочу жетпей калат. А Сүйүнбек өзүңүздөр көргөндөй өтө мыкты. Бул Милнерде эле ойной берет. Нападениеде центральный нападающий болуп да кээ бирде ойноп коет. Фланговый защитник нападающий, так что керектүү оюнчу бири. Ошондой анан кийин айтып коелу, бүгүн саат 10:05 өткөндө УТРК спорт телеканалы түз эфирде көргөзөт. Бул оюнду сураш мүмкүн, YouTube'дан көрсөтөт. YouTube'дан көргөзүлбөйт, анткени бул оюндун статусу ошо эле Лига чемпионов Африканын статусундай, Азия чемпионаты статусундай. Демек, Кыргыз спорт ТВда көргөзбөйт, КТРК спортто көргөзбөйт, только ошол телевидениеде, анан кабельный телевидениеде. Ошо. Эми оюнга божомол жана старттык курам кандай чыгыш мүмкүн деп ойлойсуз? Божомол менин оюмча ошол эми билбейм, өтө оптимист болгум келет, бирок негизичи, бирок билбейм азыркы учурда. Старттык курам Токотаев ойнойт, сөзсүз түрдө, түшүнүктүү түрдө. Анан кийин Браузман кеткени дагы кичине өркөндүрөт. Жакшы бала. Браузман жаркытына байланыштуу катышпайт экен, айтып коелу. Ооба. Так, ну мындай да, Кичин ойнойт. Менин оюмча Козубаев деле, балким Кайрат ойнойт, сөзсүз түрдө. Тиги Кенжибаев ойнойт. Шүкүров, Одилжон, Кожо стартта, сөзсүз түрдө. Биякта Алыкулов, Меркпи? Мерк болушу мүмкүн, Мен негизи заявкам полностью карап чыгып билесиңерчи. Может бирөө унутуп калабыз. Ошо менимче ошо Токотаев, анан 3 коргоочу менен ойной турган болсок, Кичин, Козубаев жана үчүнчүсү ошо Зарыпбеков болушу мүмкүн. Акыркы оюндарда коргонууда ойноодо. Анан Кайрат эле латераль болот. Сол жактан ошол эле Эрмек Кенжебаев чыгышы мүмкүн. Борбордук бөлүктө Одилжон, экинчиси ким? Эрбол болушу мүмкүн. Чабуулда Алимардан, Кожо, анан тиякта Алыкулов. Алыкуловдон башка вариант барбы кандай дейсиз? Же Алыкулов эле? Жок, Алыгулов бар. Алда түшүп тур заявкага. Алыгулов дагы бар. Анан Бектураман келип жүргөн. Бекнас. Бирок Бекнаска көп ишенбейт эмнегедир Лисицин такыр эле мындай көп чыгарбайт. Бирок мына өзүнүн чемпионатында дейбиз. Мисалы азыр кайсы Косоводо, анча күчтүү эмес, бирок акыркы оюндарда стартка да чыкпай калган жөнүндө маалыматтар болуп атат. Анан бир суроо жаратат да. Ишенген оюнчу азыр Косово чемпионатында дагы лидер боло албай жатканда. Буну болбосо биз ошо Европада топ чемпионатты күтчүбүз, анткени Галатасарайдын академиясын бүтүргөн кетет деп ойлогонбуз, бирок Косовонун деңгээли эмес деп ойлочубуз, бирок Косовонун да деңгээлинде дагы кичине чыдап айтат. Эми кээ бирде ушундай болот, бала кичине түшүп кайра чыгып, Гүлжит Алыкулов деле бир убакта билесиңби, өтө көтөрүлүп кайра түшүп кетет. Азыр мындай өз деңгээлинде мына Беларусь лигасында эң мыкты оюнчулардын бири да канчада. Демек, божомол менин оюмча 1-1 деп ойлоп жатам. Эгерде оптимисттик көз караш болсо 2-1 эсебинде буйрса утабыз деп. Мен деле ошондой эле. Менин оюмча ири сет болушу мүмкүн. Негизи эле бир 2-2 же 3-2 ошол утабыз деп туралы эми азырынча. Буйрса. Ошо каналга катып алгыла, лайк, комментарий басып койгула. Балким ушундай подкасттарды да кылабыз. Жок.